билесиздер, Агордо конушу экиге бөлүнөт. Ленинский шаарга карайт, анан Жан болсо Сокулукка карайт. Мына ошо биз Сокулукка караган жагынан шаар мындан бир 5-6 жыл мурда асфальт басып өткөн Гагарина жагынан. Ошол жакта асфальт басылганда багы Жандан кийинки суулар, агын суулар келип топтолуп 4 көчөдөн бир болуп, ылдый карай агып кетмей кылып жасашкан. Бирок ошо жерде дагы бул жерде асфальт салгандардын, жолчулардынбы, же Ленинский акиматтан келген кемчиликпи билбейм бул жердин. Ошо жерде сууларды агызып гана койгон, ал суу каяка агып барат, элдерге көйгөй жаратпайбы деген маселени каралган эмес. Анан баягы суулар жаан чачын болгондо топтолуп агып, көчөнү каптап, көчөдөгү үйлөрдү каптай башташканда, алар ылдыйды көздөй бурган, бизди көздөй. Лушихидан өтүп, могу жерде элдик, бояктагы 5-6 көчөнү аябай каптап, бул өйгөй 5-6 жылдан бери болуп келген. Андан кийин Лушихина көчөсү башталды. Ал өйгөйдү бизге буруп койгон болгондон кийин 5-6 жылдан бери мына Агордонун бияк көчөлөрү бүт бары ушул суу каптап, өзүлөрү тосуп, өзүлөрүнүн өйгөйүн өзүлөрү чечип көнгөндө эл бакуш. Өкмөт жардам бербесе, айыл өкмөт карабаса, же шаардын балансына өткөрбөсө, же өзүлөрү суу тартпаса, свет тартпаса, бүт баарын өзү көнгөн, булар өзүлөрү жасай берет. А биз болсо ошол бөлүнгөн акчаны тияктан жеп коюп, жыргап жата беребиз деп көнүп калган да айыл өкмөтүбүзчү. Азыркы жол салып аткан фирмаларга да эскертүү. Мондай нагрузка кетпейди, 4төн 1 көчөгө ылдый түшүрүп бергиле. Анан түшүргөн көчөнүн эмесине лоток жаткырганга милдеттүүсүңөр айыл өкмөтү. Айыл өкмөт жок дегенде свет тартпасаңар, суу алып келбесеңер, жок дегенде ушуну жазап бергенге милдеттүүсүңөр. Айнура, ушуну көтөрүп чыккандан кийин эмне үчүн сен аларга кошулуп алып 24 миллион деген 24 миң эмес да бул жердечи. 24 миллион деген эмне деген акча? Аны эмне үчүн кошулуп алып жегенсиң сен бул жердечи? Мен бул сөздөн коркпойм. Айтканан, бул элдин сөзү. Менин жалгыз чыгарып аткан сөзүм эмес. Жеп койгондугуң үчүн тызылдап, мына бүгүн концерт коюп, могу жерде показука кылып, 4-5 эмеңди техникаңды алып келип алып, калп эле жерди тырмап калып, көрүнүктүү болуп калайын, элдерге минтип жетип калсын деп элди алдабагының алдагантип. Элдин убалы ким? Элдин убалы эч качан алыс узатпайт. Биз деген комиссия болгон себеби эмне? Биздин деген жанагы ошо талап менен компьютердеги менен булардын документтерин гана текшерүү туура болду. Булар ушуга жери фирма жасап жүргөн эле фирма экен. Ушу айыл өкмөттө 5 жылдан бери иштешиптир. Бир гана ушул фирма утуп чыкты да ошондо. А биз мен кол коёмбу, кол койбоймбу, анда маселе жаралбайт. Ал тияктан порталдан утуп чыккандан кийин бул фирма. Сиз бар көргөндө проектте кичикеде пешоход бар эле. Ооба. Азыр жок. Жок, бар азыр деле. Азыр бар. Булар бар. Булар өздөрү айтып атат да, булар деген бизде деген акча жетпей калды. Бул ушундай экен деп, аны деген азыр ГКМБ прокуратура текшерип атат. Өздөрү деген бул кошумча ашыр билесиңби биринчи эметкенде. Ашыр билбей сизге вопрос. Алия бар. Проектте бар. Вопрос. Эми сиз ошондо айткансыз, эч кимиң аралашпа. Мен айткан эмесмин. Айыл өкмөт Ороз Омурович келип туруп өзү баарыңардын ортоңорго суралган, мен кийлигишпе деп айткандай акым жок. Мен жөн гана айылдык кеңештин депутатымын. Кол койсоңуз да, өтпөсө дагы кийин айтып атпайсыз, пешоход жок экен деп. Жок, бар. Проектте пешоход бар. Булар проектте пешоход бар. Булар деген только ошону акча жетпейт, биз деген салбайбыз деп атат. А проектте пешоход да бар, аллея да бар, баардыгы тең бар. 28 миллион эмес, 26 миллионго бүтө турган пешоход, ар бир жолдо өтө турган турба, мурдагы проектте бар дагы. Бузу берди дагы. Эмне үчүн силер келгенден кийин 28 миллион болду дагы, до сих пор 1 жылда бүтпөйт. Аны фирмаларга суроо бериш керек. Мен деген эч кандай бийлик иш албайм да. Текшерүү, ал только тендерди гана текшерүү. Ал жакта башка эчтеке мен бийлик ишкенге акым жок. Мен элдин көйгөйүн гана алып барып туруп, мону жазалыш керек деп берем. Атак мен бийлик ишип, атайы баарына бийлик ишип, мындай кыл, тигиндей кыл деп айтканга менин бир да акым жок. Аны атай текшерүүчү органдар бар. Биз деген 24 миллион бөлүнгөнүн февралда уктук. Февралда айыл өкмөтү келип отчет берди, головой.
Ошондон гана уктук 24 миллион бөлүнгөнүн. Канча расход кетти? Аны текшерүүчү органдар текшерет. Мен акым да жок. Мен акым жок. Анткендеги биздин деген бухгалтериясына кийлигишкенге биздин акыбыз жок. Бул текшерүүчү орган эмеспиз. Депутаттардын ошондой депутаттардын такы жолоткон жок. Создана только для тендера. Тендерди алдыкпы, болду. А башка комиссия эч кандай. Эми ушул жерден сизге суроо да. Ушул жол жаман жол. Ушул жолдо сиз каттайсыз, мен каттайм. Сиз мен WhatsApp'tan группадан баарын айтып атам. Ушул жаман жолду 18-20 жаштагы балдар акырын айдайт. А эмне үчүн сиз 80 айдайсыз? Депутат болгонуңуз үчүнбү? 80 айдаган жокмун мен. 80 айдаганды көрдүңбү? 80 айдаганды көрдүңбү? Барды доказательствоң. Тартып алдыңбы? Sen aldığın eldi burmalap buzbağının. Uca kança жылдан beri asıp kelatасың. Asılsan asıla verginin. Akıl bu. Айнуреде ушул жойдатпай ала албаптыр да 24 миллионду период жанагы биринчи келген фирмаларга сиздер кантип алдыңыздар? Мен алган жокмун да, аны фирма алат да. Мен акчага деген жакын жолугонго акым жок. Мына биздин да чогуу чыккан депутаттарыбыз бар, кел айтып бергиле. Биз акчага такыр кичинекей ак ордону 5 бөлгөндө эле болдуңуздар эже. Акчага биз такыр жолобойбуз. Жолугонго акыбыз да жок. Эже сиз депутатсыз, сизди элди чогулуш өткөргөнгө акыңыз барбы жокпу? Акым бар. Siz özüңүзчө, булар өзүмчө эмес. Азыр ар бириктен ким сен сурансаң дагы мына жолдун балдары менен жолуктуруп бер. Базар кележе суранды, антени деген бир киши үчүн 10 чакты киши келди. Анда мен да суранбаймынбы, эже? Сурансаң өткөрөбүз, анткени ар бир жашоочун угам мен. Ар бир жашоочун угуп, ар биринин милдеттүүмүн мен. Сиз кечек. Мына сиз да келгенсиз, туурабы? Келгенсиз. Мына бул киши да келген чогулушка. Садыр Нуркожоевич, өзүңүздүн жетекчиңиздин астында ушул жерде кечегисинде ушул приказ бердиңиз эле, ошол мына бүттү жол. Уже бүтүп калды. А биздин жол мына 2 жылдан бери бүтпөйт. Ошон үчүн биз сиздерден суранабыз, Садыр Нуркожоевич, элдин үнүн угуңуздар, бизге жардам бериңиздер. Күлөлүлөр жоопко тартылсын. Мына жерде канча деген акча желген болсо, ошолорду териштирип бериңиздер, сиздерден сураныч. Шаардын балансына кийиш керек.